Кечеги 20 жылдыкта каза болгон раматылык эже боюнча 5 баласы жетим калды. Өзү болсо Алла өз рахматын алсын, каза болду. Өкүнүштүү. Өзүмчө азыр ойлонуп отурам да. Ар адамдын тагдыры ар кандай экен депчи. Чын көңүлдөн, чын жүрөктөн Куран окуп, дуа кылдым, Алла өз рахматын алсын. Мен бул жерде отурам мисалы да, азыр. Байкуш тиги эже каза болду. Мындай ойлонуп көрсөм, кече эле эңелеп төрөлгөн эле турабы? Балалык чагы 11 жыл окууну бүтүрдү, окуп. Тиги Зөкүргө турмушка чыкты. 5 баланы төрөдү байкуш. Кордук менен бүгүн өлүп кетти да. Ушунчалык мыкаачылык менен өлтүрдү. Буга чейин үйлөнүп турмуш курган күндөн баштап бир жакшы күн көргөзбөгөндөй деп өзүмчө ичим ооруп турат да, жүрөгүм ооруп турат. Сүрөтүндө көрдүм мен. Көздөр ушунчалык кайгылуу, муңдуу, бир жакшы күн көрбөгөндөй да. Эч кимдин башына салгылык кылбасын, эч бир кыз мындай кор болбосун. Менде дагы апа, эже, карындаш бар. Дуа кылып коелу, кыргыз журтум. Ар бириңиздер ошол эженин урматына Алланын ыраазысын Куран окуп, дуа кылып, бейиштик болсун. Тиги өлтүргөн күйөөсү Зөкүр түрмөдө чирип, кор болуп, арам өлүп кетсин. Эженин уул кыздарына эми сабыр. Кудай Таалам бул дүйнө акыреттин бактылуулугун берсин. Ар бириңиздер дуа кылып, Куран окуп коюңуздар. Кайдыгер карабайлы мыйзамдын чегинде өмүр бою эркиндигинен ажырап, ошол түрмөдө Кудай Таалам ушул өлтүргөн, аты өлтүргөн колдору шал болуп чирип, бул дүйнөдө да акыретте да Кудай Таалам ошол 5 баланын ненеси, өзүнүн өмүрлүк жары болгон аялды кордоп аты өлтүргөн Зөкүр эркек арам болуп өссүн деп айтат элем да. Ушундай коомчулукта бир арам ыплас жаман иштер болгондо кайдыгер карабай өзүбүздүн баягы бир ой пикирибизди айтып бөлүшүп, анан мамлекеттик кызматкерлерден дагы мыйзам чегинде бир катаал бир жазаны берсе дейм. Анан ошол эжеге Куран окуп дуа кылып коелу. Баарыңыздарга ассалому алейкум рахматуллахи ва баракатуху.